өнөрлүү өлбөйт дейт. Мына ушул кыргыз эр токум биздин ата бабабызда келаткан каада салт, үрп адатыбыз ушул эр токумду урунуп келген экен. Бала кезде атам менен чогуу кармалашып, иштешип жүрүп, уже бар көзүм да канып, үйрөнүп, ушул атадан калган өнөр. Бул жыгач ушул бака терек дейт, көк теректен чабылат. Бул терек өзү бышык болот, тарамыштай болуп. Муну кургагандан кийин жаруу да кыйын болот. Эр башында калың сомдолот, калың. Баягы мурун биз илгери 2 кишилик ара менен эле таарычубуз. Азыр технология кичине болуп, бензопила менен таарып алабыз. Андан кийин чоң балтанын жардамы менен, андан кийин мындай кичинекей балтанын жардамы кетет. Аягында мындай жукаргандан кийин көбүнчө бул мына герки деп коет бул. Көп аягындагы жумушу ушунуку болуп калат да, ушул герки менен иштелет. Бул жүнү алынган уйдун териси. Кечинде сууга салып коебуз, эртең менен жибип калат. Алып туруп, сарыктырып туруп, андан кийин мына ээр башталат, капталып. Чылгый менен капталыш себеби биздин илгерки ата-бабабыз ушуну колдонуп келген экен. Бул эми ээрдин бышыкчылыгын кармайт. Бул тери өзү кургаганда катып калат, катуу. Жыгач менен жыгач болуп калат. Бир ээр ошол 1 айда барып бүтөт. Мунун жумушу кыбыр жумуш. Ээр чапкан эле өзү бир 3-4 күндө бүтөт, бирок ээр 1 ай, 3 айга созулуп барып ээр бүтөт. Мына могу мондай болуп, кожадан бычылып, сымпоштолуп жасалат. Ар кандай цветной кожалар, кара, күрөң, өрмөнүн түрлөрү, мына өрмөнүн түрлөрүн өрөбүз. Бул окорчо өрүм деп коет. 12 кайчтан өрүлөт. Мынакей басмайылдын төшү өрүлгөн. Үстү ээрге жатат, бул төшүнөн кетет. Андан кийин мынакей куюшкан дагы өрүлмө, мынакей толук аягына чейин өрүлгөн, байлама биягынан байланат. Ушул өнөрчүлүк менен жакшы окатылып келет. Мен өнөрчүлүгүм өзүмө жагат, иштегим келет. Бул жумушту таштагым келбейт. Бир отурсам аягына чейин бүткөнгө аракет кылам. Эмгек кылыш керек экен. Эмгек кылсаң жашооң өтөт экен, үй бүлөңдү багасың, бала бакыраңды багасың дегенде жакшы ушу күрөшүл. Эмгек түгүлдө чачоо жок дейт. Эмгек кылалы, иштейли. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.